Eskилиги жеткен бул имараттын алдындагы бурчунда жайгашкан кичинекей темир контейнерде күн сайын таң эрте кызматкерлер медициналык кароодон өтүшөт. Агер так 15 күн мисалы жумушка кеттик да. Бул жерден өтпөй калган учурлар да болобу кээде мындай ден соолугу кичине эме болуп. Эч кандай талаптарга жооп бербеген бул жайдан бүгүн дагы кезектеги кызматкерлер кумтөр алтыны казылган кенди көздөй сапар тартышты. Бул эски гараж биз сөз кыла турган Кумтөр Голд компаниясына таандык. Жолунан боз топурак чаңып турган бул гаражда жада калса күзөт кызматкерлери турган күркө дагы мыйзамды бузуу менен орнотулуп, негизги жолдун бөлүгүн тосуп калган. Өзү дагы сыртка чыгып турат экен, мисалы жолгочу. Мындай күндүн ысыгында кооптуу болбойбу контейнер экен. Кооптуу эле. Ысыйсыздар да ичинен, Кызыл линияда турат. Анан биринчиден. Экинчиден кооптуу эле болуп турат. Мына $50,000 төлөп атат деп айтты коллега. Ушу чынбы? Арендаңызга. 5000 квадрат деген урматтуу депутаттар. Шаардын так центринде 1 квадраты $20. Bir ayına $100,000 аренда төлөйт. Кумтөр Кыргызстандын колуна өткөндөн бери анын жаңы кеңсеге көчкөнү тууралуу окуя араң турган популисттерге майдай жакты көрүнөт. Жогорку кеңештин депутаттарынан баштап өзүн жарандык активист атагандар, айрым жалпыга маалымдоо каражаттары деңиз бөлтүрүк мамлекеттин акчасын каалагандай калчап, өз билемдик менен жаңы кеңсени кымбат баага ижарага алганын айтып чыгышты. Жаңы кеңсеге көчүп, коомчулукты эле эмес, президентти дагы уудууга салды. Ары жагын аңдап түшүнбөй эле Кумтөрдүн эски кеңсеси менен жаңы кеңсесин көрүп чыккандар деле бир тараптуу маалымат берип жаткандай көрүнөт. Жаңы кеңсеге көчүү канчалык зарыл эле деген суроо ар бир жаранда пайда болсо керек. Буга чейин маалыматтарда Кумтөр компаниясынын Очкун имаратында жайгашкан кеңсеси талаптарга жооп бербестигин айтып келишкен. Чынында кеңсенин эскилиги эле эмес, жаңы кеңсеге көчүүгө башка жагдайлар да бар. Кумтөрдүн стратегический канча деген документтери бар, архивный документтер бар. Аларга да өзүнчө бир условия керек, ошолорду мындай кармап калыш үчүн, ошолордун баарын жакшылап сактап калыш үчүн. Учкунда андай бизде мүмкүнчүлүк такыр болгон эмес. Өзүңөр деле көрсөңөр керек, гараждардан суу агып, ошол жерде архивный турган материалдардын жанынан суу агып, канча деген жаман шартта болгонбуз да. Эң көп суу аккан жерим могул жерден көп суу агат, товарлар суу болот да, мындай биз складтан алып чыгып койгондочу, үстүнөн бул жерден көп жамгыр жааганда көп суулар тамат. Анан тамчы, эң негизги тамчы жерлер ушул жер, могул жерден, анан бул шов кетип бараткан жерлерден дагы бир 3-4 жеринен тамат. Акыркы складтын акыркы, гараждын акыркы жерлери чейин. Ушул шовтордон кете берет да бардыгы. Биз могул складтан чыккан товарлар коюлат да, мондай кылып поддондорго поставщиктер алып келет, биз складтарга компоновать этебиз, то есть консолидировать этип жиберген. В основном товарлардын бардыгы бизде коробкалар менен келет. Анан көп учурда жамгыр жааганда ушул жакка койгондо суу болот да. Ар жакта эми машиналардын үстүнө тамат. Бул жерде могу эки отрезок болсо, бул товарлардын үстүнө. Биз деле аракет кылабыз суу болбогонго. Жамгыр башталганда ары бери ташып бир аз ыңгайсыз жаратат жумуш аткарганга. Ошол эле. Үстүндөгү крышасы дагы суулар ага береткен дагы ушул жерге топтолгон атайын материалдардын бардыгына суу тамчылап, ушул жерде иштеген жумушчуларга дагы бир эки жумуш кылдырып, түйшүк жарата турган акыбалга жетип калган. Төбөсүнөн суу аккан бул эски гаражда кызматтык унааларды жууган жай дагы иштен чыккан. Байке, бул жакта мындай эме иштебейби? Сууну чачкан атайын жууй турган унааны. Жок. İşte var. Тапкан болчу мен. Сиздер көрүп турган бул жай кароосуз калган же кайсыл бир абак жай эмес. Бул
Кумтөр Голд компаниясынын мурдагы учкун имаратындагы кеңсеси. Бул жер ошол Кумтөр Голд компаниясы турган жер болчу. Депутаттар дагы, башка кайсыл бир коомдук активисттер дагы Кумтөр Голд компаниясы ушул эле жерде ишин уланта берсе болмок деген пикирлерин айтышкан болчу. Азыр биз ушул Кумтөр компаниясынын мурунку кеңсесинен азыркы мына биз турган жердин ал акыбалы менен тааныштырып чыкмакчымын. Он экинчи кабатта түз чыккандан кийин мынакей бул жакта кичинекей бөлмөдө Кыргызстандагы эң чоң компаниялардын бири болгон Кумтөр Голд компаниясынын тыштан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн бөлмөсү жайгашкан. Мынакей Учкунда деген 500 киши батмак эмес. Анткени деген андай квадратура ал жерде жок. Башка телеканалдар, башка да компаниялар ал жерде отурушчу. Андан сырткары биз ремонт жасап берели десек, ремонт жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз жок дейт. Анткени баягы Советтик Союзда салынып калган имарат эми өзүнүн мындай актап бүттү иштеген ишин десек болот да. Көп инвесторлор келе баштады холдингдин ичинде. Ал инвесторлорду же кайсыл жерде тосуп, кайсыл жерде переговор жүргүзөрүбүз да билбейбиз. Анткени конференциялыбыз бар, кичинекей. Эптеп 20 киши батса батат, батпаса калгандары туруп турат. Планерканы биз мисалы эртеңден ошондой өтчүк да. Андан кийин биздин тиги жетекчинин дагы кабинетине киргизели десек, аякта 5 кишиден өйдө киши батпайт. Мына ошол биз отурган столдо Кумтөр Голд компаниясынын тыштан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк отуруп, Кыргызстандын эң чоң компаниясы болгон Кумтөр компаниясы, жана дагы чет элден келген, же болбосо чоң компаниялардын өкүлдөрү менен, инвесторлору менен ушул бөлмөдө жолугушуу өткөргөн. Коридорда турушат, эки туалеттин ортосунда эптеп жайгашып кыпчырып, стөл коюп отургузуп коелу десеңиз да стөл батпайт. Анткени коридорлор аябай мындай кичинекей тар коридорлор да. Анан кийин ошолордун баары билет, учкунга келип geçişип жүрүшөт. Ошо инвесторлор келген, миллиардерлерге өтөт, президенттер. Анан келгенде менин кабинетим алдында эки туалет бар, ошонун ортосунда стульчиде отурушат. Ошо элден да уят, чет мурген инвесторлордон да уят. Теңиз Бөлтүрүктүн кеңсеси жайгашкан болсо, анын жанында эле мынакей аябай тар, килемдердин дагы эскилиги жеткен, ушул жерде дааратканалар да кошо жайгашкан. Курулай кыйкырып упай топтогусу келгендерге айта кетели. Теңиз Бөлтүрүк өзү билип жаңы офиске көчүп алгыдай Кумтөр анын менчиги эмес. 500дөн ашуун кызматкерлер, 30дан ашуун долбоорлор менен иш алып барган бөлүмдөр чынында эле учкун имаратында жайгашкан кеңсеге батмак эмес. Ал эми А класстагы эл аралык деңгээлге жооп берген офистер Бишкек шаарында чарчы метри $15 өйдө эсептелет. Ошондуктан жөн эле курулай кыйкырып туура эмес маалымат тарката бергендерге жол болсун. Биз айтканбыз $17 квадратный метр деп. Азыр мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат, дагы ылдый түшүрөбүз деп убада беришти биздин арендаторлор бул жердегилерчи. Анан кийин эң баягы төмөн каражатта тапкан эмебиз ушул болду да. Анткени деген көпчүлөркү бар экен $25, $20 деп атат. Бул эң баягы төмөнкү эмеси да, суммасы болуп атат. Аталган имаратка бир эле Кумтөр менен улуу көчмөндөр холдинги көчүп алыптыр деген сөздөн алыс болушубуз керек. Анткени Кумтөр Голд компаниясы аталган имараттын 5-6 жана 8 кабатын гана ижарага алган. Ал эми имараттын калган бөлүгүндө башка компаниялар да ижарага алышат. Салыштырмалуу аталган компаниялар ал жерге ижара акысын кымбатыраак төлөшөт. Биз көрүп жаткан бул бөлүмдө жалаң ушу айтишниктер, IT технологиясы менен иштегендер отурат экен. Жаңы кеңседе. Улуу көчмөндөр мурасы жана Кумтөр жаңы офиске көчтүк. Ошондон бери эле баягы
жаңы офиске теңиз бөлтүрүк көчүп алыптыр деген нерсенин баарын айтып жүрүшөт. Эми бул жерде деген жалгыз бул офисте теңиз бөлтүрүк турган жок да. Теңиз бөлтүрүк менен чогуу 500 адам отурат. Анан 500 адам деген бүт баары Кыргызстандын жарандары, бирөөнүн өгөй баласы же өгөй кызы эмес аларчы. Анан кийин бул нерсеге көп мындай түшүнө бербейбиз да, анткени деген холдингдин ичинде канча деген проекттер бар. 32 проект бар. Ал 32 проекттин буюрса ишке ашса, канча миллион миллиард деген акчалар биздин бюджетке түшөт. Төмөндө айтылган долбоорлор ишке ашса, бир эле мугалимдердин, медиктердин же күч органдарынын айлык маяналары эле көтөрүлөт дебей, жалпы эле калың катмардын маянасын көтөрүүгө салым кошуп, социалдык, экономикалык жактан өсүп өнүүгө чоң салым болмок. Ал эле эмес, жаңы жумуш орундарын түзүүгө, завод, фабрикаларды ачууга шарт түзүлүп, миграция агымында жүргөн жарандарыбыздын өлкөгө кайтуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экономика ушунча кымтөр салым киреше келтирип аткандан кийин эми мен ойлойм ушундай критиканын кереги деле жок эле депчи, потому что канча эми айтпай эле коелу, бир 30 жылдан бери Центера иштеди, бирөөсү бир нерсе деп айткан жок, унчукпай ошонун баарын чыдап келдик. Канча деген айтышты, Кыргызстан деген өзү күчү менен кумтөрдү иштете албайт деген сөздөр канча болду. Азыр мына 1,5 жыл почти болуп калды. Биз ошондон өзүбүзгө мындай күбө болуп баарыбыз көрүп атабыз да. Барып башка бирөө иностранец келип же башка өлкөдөн бирөө келип иштеткен жок да, аны деген Кыргызстан өзү иштетип атат. Ошол нерсени дагы эске алыш керек да, бул эң маанилүү нерсе деп эсептейм да. Эске салсак, 2021 жылдын 17 майында Кыргызстандын парламенти кумтөрдө убактылуу тышкы башкарууну киргизүү чечимин кабыл алып, Центера Gold Inc. инвесторлору экологиялык нормаларды бузган деп айыпталган. Тышкы башкаруучу болуп теңиз бөлтүрүк дайындалган болчу. Центера Gold Inc. Канадада Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко берген. Бир жыл сүйлөшүүлөрдөн жана териштирүүлөр жүрүп, апрель айында тынчтык жолу менен чечип алуу чечими кабыл алынган. Ага ылайык Кыргызстан алтын кенди толугу менен өзүнө кайтарып, инвесторлорго болгон доо арыздан баш тартат.